قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Адамдардын бардыгын жоктон барылган Аллах Таалага чексиз мактуулор жана шүгүрлөр болсун, жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Аллах Таала мына жогоруда окулган аятта айтат: чындыгында Аллахтын китебин тилават кылып окугандар, намазын тургузуп, Аллахтын жолуна ачыктагы, жашыруундагы сарптагандар, мына ушулар эч качан зыянга учурабаган сооданы каалагандар, үмүт кылгандар дейт. Аллах алардын сыйлыктарын толуктап берет жана өзүнүн фазилеттүүлүгүнөн аларга дагы кошуп берет дейт. Чындыгында Аллах Таала кечиримдүү жана аз ибадатка көп сыйлык берүүчү дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат: "Ман шагалахул Кур'ан ва зикри ан мас'алати а'тайтуху афдал ма у'ти саилин." Кимди менден сурагандан, менин зикиримден Кур'ан-ы Карим аны алек кылып койсо, ага менден сурагандардан дагы жакшыраак кылып берем дейт. Тагыраак айтканда, карасак бир кары Кур'ан-ы Каримди окуп жатат, экинчи бир адам Аллахтан жалынып, дуа кылып, Аллахтан бир нерсени сураган болсо, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримди окуган карыга жанагы дуа кылгандан дагы көбүрөөк кылып берет экен. Аллаху акбар. Хадистин маңызында Аллах Таала айтат: "Ва фадлу каламиллахи та'ала аля саирил калам ка фадлиллахи аля хулқихи." Аллахтын сөзүнүн артыкчылыгы башка сөздөрдөн кандай эле Аллах Таала өзүнүн макулуктарынан канчалык деңгээлде даражасы, мартабасы бийик болсо, Аллахтын сөзү Кур'андагы башка макулуктардын сөзүнөн ошончолук деңгээлде бийик жана жогору турат. Аллаху акбар. Аллах Таала бизге Кур'ан-ы Каримди берди, аны менен дүйнө жана акыретте бактылуу болушубуз үчүн. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтты: "Китабун анзалнаху илейка литухриджан наса мина зулумати илан нур." О Аллахтын элчиси, биз сизге Кур'ан-ы Каримди түшүрдүк, адамдарды караңгычылыктан хидаяттын нуруна чыгарыш үчүн дейт. Жашооңузда дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуулукту каалайсызбы? Анда Куранга бекем болуңуз. Куранды окуңуз, угуңуз. Жок эле дегенде Кур'ан-ы Каримди карап туруңуз, мына бул дагы жашооңузга берекени алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде ушундай бир хадисте айтты, Бакара сүрөсү туурасында: "Ахзуха барака ва таркуха хасра." Бир эле Бакара сүрөсүнүн фазилети ушундай. Бакара сүрөсүн үйрөнүү, аны окуу, ага амал кылуу дейт. Бул жашооңузга берекени алып келет дейт. Береке деген эмне? Береке деген ушундай бир нерсе, жакшылыктын бардык түрү жашооңузда өсүп туруусу, мына ушул береке. Ал эми Бакара сүрөсүн окубай коюу, аны таштап коюу, бул надаматчылыкка, өкүнүчкө алып барат дейт. Кур'ан-ы Каримди окуй албайсызбы? Жок дегенде Кур'ан-ы Каримди угуңуз. Кандайдыр бир аспаптар менен, телефон аркылуу же колонка аркылуу кандайдыр бир нерсе менен уксаңыз дагы жашооңузга Аллах Таала сөзсүз береке берет.